Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Кутман кеч, улуу кичүү, эжелер, байкелер, карындаш инелер жана достор. 14 адам көрүп атат. Бөлүшүп койсоңор, өтүнүчүм бар. Бөлүшүп койсоңор жакшы болот эле, көрөк адам көрсүн. Түз эфир кичине узаагыраак болуп калышы мүмкүн. Достор, айрымдарыңар бүгүн мен пост кылып бөлүшкөн кыймыл, бириккен элдик кыймыл дагы тегерегинде сөз болот бүгүн. Ошол мааниси эмне, максаты эмне, логотип эмнени түшүндүрөт. Ал жакта татаал деле эч нерсе жок, достор. Ал жакта Манас эпосундагы Карачаар Кабылан. Ошол Кабыланды ортосуна койдук. Дух берсин кыргыздын жигиттерине деп. Артында Нур, жети область. Достор, анан ар түрлүү пикирлер айтылып атат. Бирок мен логотип ушул. Достор, ортосунда улуттук кызыкчылык деген жазуу бар. Максаты бул улуттук кызыкчылык, кыймылдын максаты. Достор, мен күткөндөн дагы колдоо көбүрөөк болду. Бул эмнеден кабар берет? Себеби кыймыл керек. Бүгүн элдин башын бириктиргенге, оппозициялык күчтөрдүн же жөн эле карапайым элдин башын бириктиргенге, бир партия эмес, бийликке жулунбаган, ошол эч кандай тышкы күчтөрдүн, державалардын, империялардын кызыкчылыгын коргобогон, жалгыз кыргыздын кызыкчылыгын коргогон жана максаты эптеп эле бийликке келиш керек болбогон кыймыл бул. Албетте ар түрдүү пикирлер айтылып атат. Мындан ишенбей коюуга да негиз бар. Себеби менден да кооз сүйлөп, биздин ит аягыбыздан бери, кашыгыбыздан бери алтын кылып бийликке жеткендер эмне болуп атат бүгүн. Ошол эле чоң казат кандай болду эле? Чоң казатка чыгабызбы? Чоң казат, чимкириктер кеткиле, акча чогултуп бере калсаңар биз шайлоого катышалы деп элдин ишеничине ээ болуп, ыйык Манас эпостогу чоң казат деген ысымды алып алышып, анан аягы эмне болду? Ошон үчүн азыр мен кандай гана кыймыл түзбөйлү биз, эл биринчи кезекте кооптонот, ишенбейт, максаты эмне, алдап кетеби, алдап кетпейби деп. Достор, бул биздин жалпыбыздын кыймылыбыз. Урматтуу мекендештер, 36 адам көрүп атат. Баарыңар бөлүшүп койсоңор, силерден көптөн көп бир өтүнүчүм бар. Эфирди ар бириңер өзүңөрдүн досторуңар менен бөлүшүп койсоңор жакшы болот эле. Жаңы кошулгандарга айтып коеюн, бүгүн ошол биз түзүп аткан күч, бириккен элдик кыймылы тууралуу кыскача маалымат берем. Сөзүмдү уланта берейин, достор. Ошолнтип азыр кандай гана кооз сүйлөбө, кандай гана кооз логотиптеги кыймыл түзбө, эл биринчи кезекте кооптонот, ишенбейт да. Себеби бүгүнкү бийликтегилердин бардыгы кооз сүйлөп, убадаларды берип келишкен. Мен сүйлөгөн сөздөрдү алар менден дагы көркөмдөп, менден дагы кооздоп сүйлөп бийликке келишкен. Анан жыйынтыгында эмне болду? Ошонун кесепетинен азыр чын жүрөгүң менен элге кызмат кылсын деп кыймыл түзсөң дагы айрымдарда кооптонуу болуп атат. Албетте буга негиз дагы бар, буга себеп дагы бар, достор. Ошунча алданганбыз. Ошентип эл үчүн иштейбиз, ит аяңар алтындан болот. 5 секундта кустуруп коебуз тышкы карыздарды, койдуруп коебуз. 5 секундта, 1 жылда, 3 айда реформа кылып салабыз деген сонун кооз, укмуш, убадалардын баарын угуп алданып келгенбиз. Ошол себептен азыр мен кандай гана кооз сүйлөбөйүн, кандай гана кыймыл түзбөйлү, максаты кандай болбосун, элде биринчи кезекте ишенбестик пайда болот да. Ошон үчүн достор,
дагы бөлүшүп койгула. Дагы бөлүшүп койгула. Угулуп атабы менин сүйлөгөнүм баарыңарга эле? Айрымдар улбай атат деп жазып атат. Жаңы кошулгандар салам, кутман кеч. Достор, ошон үчүн азыр мындай бир катмар пайда болду да. Элди мындай чындап эл үчүн деген патриотторду кемпир абад берилбесин, жетим тоо казылбасын, камбар ата кеске кол коюлбасын, кошуналарыма иштетпейли деген патриотторду мындай бир сабатсыз кылып көрсөтүп, акылы тайкы кылып көрсөтүп, мындай артта калган, эч нерсени түшүнбөгөн алар деп элге көрсөткөнгө аракет кылган бир тайпа пайда болду да. Эдил Байсаловдун бир командасы, дүжүрлөрчү. Ошо сүйлөп чыккандарымдан бул түшүнбөйт, бул окуган жок, бул эмнени билмегеле деп бир уч топ дүжүрлөр чогултуп алып, азыр патриотторго атака кылып атышат да. Элдин башын айлантып. Анан бүгүн ошентип билдирүү кылып, кыймыл түзүлдү деп пост жазсам, дагы элдин башын айлантып, ошол эле команданын фейктери дагы, доконцалары дагы, тарапташтары тилек кыймыл түзүп аттыр, тилек бийликти басып алган аттыр, сыртта жатып алып башаламандык кылган атат. Ушундай сөздөр менен бузукуланып, силер айтпасаңар деле эл көрүп турат 2 жылдан берки результатты. 2 жылдан берки результатты эл көрүп турат. Эмне кылып атат? Мыйзам канчалык деңгээлде иштеп атат дагы, мыйзамга каршы эки достун каалоосу, эки достун настроениясы кандай иштеп атат? Ошолордун настроениясы менен чечилип атабы? Экөөнүн каалоосу менен чечилип атабы? Же соттор мыйзам менен чечип атабы? Эл көрүп атат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн достор, бүгүнкү актуалдуу тема дагы ошого байланыштуу. Аскар Акаев боюнча дагы. Муну да көрүп атат эл. Кумтөр боюнча ит аяңардан бери алтын болот, кашык вилкаңардан бери алтын болот деп алдап келген Кумтөр боюнча Аскар Акаев Акылбек Жапаровду күнөөлүү деп тапкан. Бир канча интервьюсунда айтты. Акылбек Жапаров кайра тескерисинче Аскар Акаевду күнөөлөдү. Биздин туңгуч президентти. Бирок бирөөсү акталды, бирөөсү премьер-министр бүгүн, министрлер кабинетинин төрагасы. Ошондо ким күнөөлүү болуп калды? Экөөндөн күнөө жок болсо, эл өзүбүз күнөөлүү болуп калдык да, туурабы? Урматтуу замандаштар, ушунчалык акылы эс тутумубуз кыскабы же мындай эсибизге жара чыктыбы? Кандай жашоо болду эле Акаевдин убагында? Бир үй бүлөгө бир ботинка болгон. Мен жакшы ошол заманда жашап калдык да, кошуналарым бар эле, көп бир тууган да. Бир ботинканы агасы, иниси сабактан келгенден иниси кийип кетет эле. Нанга жетпей улпак эл талкан жеп калган заманда Акаевтар кутуруп, кымбат үйдө жашашып, кымбат мебель, кымбат машина, ошол убактагы Кумтөрдү соруп аткан өзүнүн кастасы, өзүнүн мафиясы бир 100-150 үй бүлөдөн тургандар жакшы жашап, жалпы кыргыз эл кыйынчылыкты көргөнбүз да. Ошону унутпайлы достор. Ошол жашоону бизге тартуу кылган, бүгүнкү кыйынчылыктын баарын тартуу кылган, бийликтин жогорку эшелондагы параны эң министрлик кызматтарга чейин соодалаганды, ошонун тушоосун лентасын Акаев кесип кеткен. Ошонун баарын баштап кеткен, коррупциянын аралчасы кылып кеткен, Швейцария кылам деп коррупциянын аралчасы кылып кеткен ошол Акаев болгон да. Ошон үчүн достор, кыймылдын, биз түзүп аткан кыймылдын максаты улуттук кызыкчылык корголуп атабы? Бүгүнкү президент, министрлер кабинети, парламент кабыл алып аткан чечимдердин артында улуттук кызыкчылык кабыл алып атабы? Корголуп атабы? Ошол биздин максат. Жана айтып кетейин, эч кандай сырткы күчтөрдүн кызыкчылыгын коргойт. Бир гана улуттук кызыкчылык. Башын айтып кеттим, ооба, ишенбегенге негиз да бар, себеп да бар да. Ар бир ошентип түзүп алып,
элдин проблемасын көтөрүп алдап кеткен, кооз сүйлүү алдап кеткен көптөгөн кыймылдар, партиялар болгон да. Ошон үчүн достор, айтып коеюн, да бир нерсени баса белгилеп, биз кыймылды жамын болуп бийликке келейин деген эч кимдин ой максаты жок. Болгону бүгүн берилип кетип аткан, Кыргызстан ажырап калып аткан маанилүү стратегиялык баалуу объектилерди коргоп калыш максатында. Үй бүлөнүн чыгарып аткан саясий жана укуктук башаламандыктарына, беспирделдерине каршы кыймыл. Бул кыймыл баарыбыздыкы. Анчалык бийлик коркотат, себеби коркото турган себеби бар да. Эл качан ынтымакташып кетет, эл качан биригип кетет, качан бизден сурайт деп булар да коркуп. Ошон үчүн биз түзүп аткан сиздер менен биргеликте кыймылга чабуул кылып атышат. Ошон үчүн достор, ынтымактуу болуп, кыймылга кошулуп, колдоп, анан достор, бүгүн 26 адам камакта. 26 адам эмес, бүгүн 1000 адамдар мыйзамсыз камакта. Мен өз көзүм менен көрүп чыккан адам катары айтып коеюн. Камалгандардын баары эле күнөөсү жок деп айткандан алысмын, бирок дээрлик көпчүлүгү, туугандар, замандаштар, бир адамдын дагы мыйзамсыз камалганы, тагдырынын талкаланганы, ден соолугу ошол жактан кеткени, үй бүлөсү, бала чакасы зарыгып күткөнү, бул биз үчүн трагедия болуш керек. Бир адамга дагы сот мыйзамсыз, акыйкатсыз чечим чыгарса, бул жалпы эл үчүн трагедия болуш керек. Ошондой деңгээлге биз жетишибиз керек, ошондой адилеттүү өлкөнү курушубуз керек, достор. Бүгүн бийлик эмнеден коркот? Элдин ынтымагынан коркот. Люстрациядан коркот. Эки достун учурунда толук акталып кеткендер, миллиондорду жеп алып, 260 000 сом штраф төлөп кутулуп кеткендер, силер сүйүнбөй тургула. Силерге дагы кезек келет. Ошон үчүн достор, менден бир өтүнүч бар. Ушул Атамбаевдин, Мадумаровдун, Исаевдин тарапташтары, биз бири-бирибизден ким президент болуп кетет деп кызганып отура берсек, анда бүгүнкү эки баштуу ажыдарды жеңе албайбыз. Баарыбыз эле бир нерсеге нааразыбыз, максатыбыз бир, алдыга койгон тилектер, үмүттөр бир. Бирок бир чек бар да, ошол чекке жеткенде эле азыр бийлик алмашып кетсе, Атамбаев келип алат деп Мадумаровдун тарапташтары чочулайт да. Же Мадумаров келип алат деп Атамбаевдин тарапташтары чочулайт. Же экөө биригип Исаев келип алат деп чочулайт. Же дагы башкасы келип алат деп коркушат. Ошон үчүн достор, ким бул темп менен кетсек, президенттик креслону кызганып отура берсек, анда биздин дагы тарткылыгыбыз алдыда болот да. Ошон үчүн бүгүн бир муштумдай түйүлүп, чогулуп, 2020 жылы октябрда, 4-5 октябрда көчөгө чыккан эл кайра чыгышыбыз керек да бүгүнчү. 20 000, 30 000 болуп. Себеби ошол толкундолорду биз уурдатып ийгенбиз, ошондо койгон максаттарыбызды биз уурдатып ийгенбиз. Биз бүгүнкүдөй жашоо болсун, бүгүнкүдөй мыйзамсыздык, адилетсиздик орносун деп чыккан эмеспиз. Ошо ишти аягына чыгарышыбыз керек. Баарыбызда моралдык жоопкерчилик бар. Ошон үчүн достор, баарыңарга ийгилик. Башынан көрсөңөр туура жеткизе алдым деп ойлойм. Күч бириккен элдик кыймылынын максатын, алдыга койгон пландарын, достор, бул жалпыбыздыкы, мурдагы толгон жүздөгөн кыймылдардан, партиялардан айырмаланып, 3 айырмасы бар. Негизги 3 айырмасы. Бири, эч кандай сырткы державалардын, империялардын кызыкчылыгын колдобойт жана коргойт. Экинчиси, жалгыз гана улуттук кызыкчылык. Үчүнчүсү, эптеп бийликке тарынып, эптеп эле бийликти кулатып, жалгыз эле максаты
бийликке жетиш болгондорго орун жок аякта. Кайсы гана бийлик келбесин, өзүнүн ишин улантып бере турган, бийликти көзөмөлдөй турган кыймыл болот деп ишенем. Сиздер менен биз бирге ошол кыймылды жандандырабыз, күчүнө киргизебиз жана ошол кыймылдын астында биригебиз. Себеби ар кимдин өзүнүн партиясы бар, өзүнүн лидери бар, президент көргүсү келген адамы бар, бирок жалпы максат, жалпы көйгөй бир да бүгүн туугандар. Ошон үчүн ошол көйгөй, ошол максаттар, ошол проблемалар, бүгүнкү өлкөдө болуп аткан башаламандыктар ошол кыймылга бизди бириктирет. Ошон үчүн ким кайсы лидерди колдобосун, ошол кыймылга баарыңарды чакырам. Буюрса алдыда дагы тааныштырып турам. Пландар абдан көп, максаттар көп. Ошон үчүн достор, ийгилик, кутман кеч баарыңарга достор. Буюрса жакын арада дагы түз эфирден жолукканга аракет кылам. Кутман кеч достор. Бул жактан. Алейкум ассалам. Алейкум. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чынындай жанды чыркаткан чындык биз менен.